Жайдын аптаптуу ысык күнүндө видео тартууну улантуудабыз. Жалпыңыздарга ассалому алейкум. Машина Кейдж каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Каналга жазылуу электер подписация баскычын басып коюңуздар. Ар бир видеобузду бүгүнкү тартылганын көрүңүздөр. Кызыктуу маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Жанында коңгурочону да басып коюңуздар. Аны менен биринчилерден болосуздар. Ушул жаңы маалыматтарды жүктөгөндөрдөн көргөнү. 12 июнь 2022 жыл. Опта күнгө жекшембе Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Матчиз унааларын азыр тартып баштаймын. Канчадан болуп атат көрүңүздөр. Күн аябай ысык, өтө эле ысык десек деле болот. Бирок биз ишибизди уланта беребиз. Мо Матчиз 2ден баштайлы. Өзбекстан Бес бүкен. Жылы канча? 2008 пир Балтика болбойт дейм. Только 2005ке чейин чыккан. Бул Өзбекстан Бес комплектацияда. Кандай билесиздер, мынакей 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, кондиционер жок экен. Кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Пробеги 113 000 километр. Айнектердин блокировкасы бул баскыч аркылуу басылат. Бир гана кондиционер жок, гидравлика бар болот буларда. Дөңгөлөктөрүнө кайрылалы, төртөө тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Жылы 2006 дедиң, 2008 жакшы. Баасың канча? 220 000 сом. Телефон номериң? 559 67 77 10. Оптыр жакшы сатып алды. Матчиз 3-тү көрсөтөйүн, Корея. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 330. 2006 механика. Бунун дөңгөлөктөрү 4 тең кышкы, протекторлору жакшы абалда, рейлинг бар. Кулактарында повторитель повороту, мына күзгүлөрүндө. Жана алдыңкы айнектери электро көтөргүч, электро күзгүлөр, подлокотник кожаный коюлган атайын, кондиционер печка. Ушундай Матчиз 3. Сонарлар бар. Негизи катар жака эле өтөрөлчү. Турган. Канча деп атасыңар? 220. Матчиз 2 Өзбекстан. 2007. Жөнөкөй эле же гидравлика койдургансыңарбы? Жөнөкөй элеби? Бирок пробеги аз экен. Ошого бир аз кымбатыраак айтып ата билбедим. 73 000 деп эле көрсөтүп турат одометринде. Так. Дагы бул Матчизди көрсөтөйлүчү. Канча деп атасыңар? 200 000 кеми бар. Дөңгөлөктөр 4 тең. Жайкы, протекторлору жакшы абалда. 200 000 кеми бар. Өзбекстан бу айтмакчы. Анысын айтпаппыз. Кондиционер, алдыңкы айнектери электро көтөргүч, гидравликада бар болуш керек. Пробеги 210 000 километр. Ушундай 200 000 кеми бар дейт. Канча деп атасыңар? 270 000. Матчиз 2 Корея. 2004 автомат 999 40 40 19. Болду, тартабыз Кудай буйруса. Так. Динамикалар бар, музыкасын. Алдыңкы айнектери электро көтөргүч, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Рулю жана отургучтары эко кожада. Пробеги 205 000 километр. 270 дедиңер эле. Анан кийин ушул эле адамдарга караштуу дагы бир Матчиз 2 Корея, бул эми спрайт түстө.
Bunda da railing бар. Коопсуздук жазыгы айдоочуда. Пробеги 149 000 километр. Bunun баасы канча болду? 250 000 сом. Туманниктер 2004 экен. Бул да Matiz 3 да. Бул канча болду да? 350. 350 000 Matiz 3 Корея. 2008 коробка автомат. Ошол эле номерлерде азыркы көрсөтүлгөн. Центр замок иштейби? Пульту бар экен. Пробегинде көрсөтүп коюлду атат. 134 000 километр болду. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Так, электро күзгү жок экен. Болду. Так, bunun nesi жок экен да. Мына ушундай Матиздер турат. Азырында мына Матизди көрсөтөйүнчү. Дөңгөлөктөрү эле өзүнчө эле башкача го тартып турат. Широкий дөңгөлөктөрдөн экен. 175 50-15 дюймдук. 15 дюймдук го. Көрдүңүздөр, 15-тер дагы коюлуп аттыр Матизге. Так, без комплектация, Өзбекстан. Пробеги 84 000 километр, кондиционер жок экен. Канча деп атасыңар? 300 000 ана. 2010 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб 557 05 69 79. Машина таза дейт бардык жагынан. Болду. Рейлинге дагы башкача экен, мындай Matiz 3-төркүнө окшоштур койгон экен, же ошону эле коюп койгонбу? Matiz 2-лерки мындай болот да, көбүнчөсү карат түстөгү. Так. Россиядан алып келинген транзит номерде Matiz 2, Өзбекстан 2007. Канча деп атасыңар? 160. Жакшы. Комплектациясында кондиционер бар экен. Калгандары жөнөкөйбү? 160 000 сом. Көрүңүздөр. Сатылдыбы? Matiz 3. Канчага кетти? 312 000 Корея, Matiz 3. Жылы канча экен? 2005. Коробка автомат 312 000 сомго. Мынаки реалдуу баасын көрүңүздөр. Ушундай Matiz 3. Супер салон окшойт. Жакшы. Насип болсун алган адамга. Канча деп атасыңар? 250. Matiz 2, Өзбекстан, без комплектация, туманниктер бар, рейлинг. Так. Кондиционер бар, максималдуу комплектацияда уна. Пробеги 110 000 километр. 250 000 сом кеми бар, Ушундай. Анан бул жерде да бир кызыктуу уна турат. Matiz 2 Европа. Да бир өзгөчөлүгү бар. Мына кагазынан окуп алсаңыздар эле, газ жабдыгы дагы коюлган экен. Газ бензинде. 2004. Кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб. Европада 1 кубтугу дагы болот. Эсин байланыш номери 557 77 93 18. Так. Сеникиби? Болду. Мынаки биздин канал аркылуу сатып атат экен ушул жигит. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Айнектери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт экен. Гидравлика бар, Анан ABS болот, Европада ABS болот. Анан газдыкын айтканым, мынаки газдын датчиги турат, ушул жактан нем болот, иштейт дейт анда. Жакшы. Өзү Matiz'лерде эле бир аз эле жейт бензин, газ менен кыйла үнөмдүү жүрүп каласыңар. Так. Канча литр?
бачогу? 45 болуш керек. Чаманда жак 45. Şu 45'e жетпейт го дейм да мен. 45'ten pası болбойт. Болбойбу? Ушундай. 40 бекен, ошондо айтам да 45ке жетпеш керек эле деп. Болду, бирок көрүңүздөр мына. Абалы аябай жакшы. Басың канча дедиң? 270 миң жак. 270 миң жакындатып айтканында дейт. Болуптур. Жакшы сатып алла. Так, эми Matiz 1-ди көрсөтөйм могу жерде. Ал жакшынакай эле болуп турган Корея экен. Гидравлика, кондиционер, электро көтөргүч болот Кореяда. 1998, механика 706 11 16 11 40 экен. Басың канча деп атасыңар? 170 миң. Аха. Ушундай Matiz 1. Биз эми калыс түрдө көрсөтө беребиз. Базар көрүп атасыздар. Көтөрүлгөн, түшүрүлгөн өзүңүздөр оюңуздарда комментарийде жазып коюңуздар. Matiz 1-лерди издейин деп аттым эле чындыгында. Көрбөй атам. Атайын сиздерге нон-стоп кылып көрсөтөйүн десем, эч таба албадым. Айланада жок. Азыр эми навес жакка өтөлү. Ошол жактагы уналардын бааларын, абал кандай абалда экенин билип алыңыздар. Айтмакчы, азыр ушул видеону тартып эле жүктөгөн аракет жасайбыз интернет аламында. Алгачкы сааттарында эле көрүп атсаңыздар жүктөлгөндөн кийин. Биз базарда болобуз. Сатармандарга айрылып кетем. Биздин канал аркылуу дагы ушул унаа базарында туруп алып, жарыялап сатыңыздар, сатуу мүмкүнчүлүгүңүздөрдү жогорулатасыздар. Азыр эле себеп болду. Мен Matiz'de Европаны көрсөткөнүмдө биздин канал аркылуу ушинтип эле унаабызды сатып атабыз, сатып бердик деп айтып жатат. Ыраазычылыгын билдирип, сиздер дагы кызматыбыздан пайдаланыңыздар. Биздин байланыш номерлер жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Навес жакка келдик. Бул жакта да унаалар көп. Толуп турат. Канча деп атасыз? 260 миң. Ушудан баштай береличи. Matiz 2 Sprite түстөгү Корея коробка автомат. 260 миң сом. Так. Бул Best бекен, карап көрөлчү. Жок, Best эмес. Бирок эко кожада салон. Партроник датчиктери коюлган. Канча деп атасыздар Matiz'de? Мына силердики? Сатылдыбы? Канчага саттыңыз? 325 миң сомго. Жакшы. Мына навесте сатылбайт, андай мындай дегендер көрдүңүздөрбү? Сатылат, жакшынакай эле. Кымбат айтышат деп эле неме боло берет. Жылы канча экен? 2006. Европа окшойт, а? Ага, Европа. Көрдүңүздөр, ушу сатылыптыр. Жакшы. Дагы бул жакта чекерактан көрсөтөйүнчү мону. Канча деп атасыңар? 270 миң, аха. Matiz 2 Корея. Best окшойт бу. 2005 коробка автомат. Best бу? Ага. Ошо болот тура Best экен, мынакей Best кандай айырмалайбыз? 4 айнектен электро көтөргүч, электро күзгү. Ошол эле кондиционер. Айдоочуда коопсуздук жазыгы, эко кожа, подлокотник, айдоочуда гидравлика болот. Пробеги 161 миң километр. Баасы 250 миң, 70 миң. Болду. Дагы Matiz 2-ни көрсөтөйүн. 2005, бул дагы Корея, коробка автомат. Баасы канча болуп атат? 290 миң. Best окшойт, бул дагы? Жок, бул Best эмес экен. Мо Matiz 3-тү көрөлү. 2009 Корея. Канча деп атасыңар? О, бул жак кызык болуп атат го. Кол алышып турушат. Мына колдон көрсөтүп коелу.
Сатарман биринчи канча деп атат? 410 миң. Аларман канча сурап атат? 372 миң. 372 көтөрдүң. Жакшы. Болду. Мындай көрсөтүп коерен, кандай? 372 миң сомго кайсы неге көтөрүп койду экен деген биздин көрүүчүлөрүбүз бар ушундай. Ушундай Matiz 3 Корея. Партрониктер, хром окантовкалар, отуруштары көк. Мындай кара кожада комбинированный. Шо базар бир аз жылып, мындай сода сатыктар болуп жатат. Өзгөрүштөр бар. Ушуну менен да биз видеолорду жыйынтыктай беребиз. Адаттагыдай эле суранабыз, ушул лайк басып, ар бир видеобузду комментарий жазып коюңузду.